келишип берилген. Мен өзүм результатымды айтып кетсем, мен как yapıyorum азыр. Но зеленый чайды сыгана бермей. 2 отезде чайды 6 күн içtim, кофени 6-cı günü başladım. Уже добавка кылып. Кофени 2 gün içtim, 3-cü günü көбүрөөк количество кофе түшүп кетти кружкага. Аны içtim, жумушка келдим. Жумушка келгенде 2 сааттан кийин панос башталды, ичим аягы катуу болду. Туалетке барсам, широкий лентес деген мындай курт түштү. 12 метр болуп экен ал. Эми ушул эле чайды ичип атабыз. Кудайга шүгүр, гемоглобиним аябай низкий болчу, 57 менен. Азыр аябай сонун, өзүмүн өтө сонун сезим, жеңил, чарчабайм, эч качан кандай жумуш болсо жасап жүрөм. Эми азыр биз кызым экөөбүз ошону ичип атып эле. Азыр мына концепцияны ичип баштадык. Мына 10 күндөн ашып калды да ичкенибизге. Кызым кичинекейинде көргөнүмдө жаш кичинекей бөйүк болчу, мен аябай 20 жашымда кызымды жакшы карай алган эмесмин. Кайнем дагы апам дагы жок жанында. Өзүм жалгыз болуп жумдурганымда кулагына суу кирип кеткен да. Анан ошондо канат мындай аябай кыйналып көпкө чейин ушундай болгонбуз да. Эми ушуну ичип атып, кече 2 күн болду. Кызым отуруп эле мана уламып түшүп атат деп эле мындай эле чукуп баштады. Ичинен эми кулагынын ичинен качанкы ошол кыздын 20 чыкса 20 жылдагы кан катып калган кан чыкты да.